Канчалардын ден соолугу бар, канчалардын жөндөмү бар, акылы бар, таң каласың карап отуруп. Бирок каяка иштеп атканын түшүнбөйсүң да. Каяка ошол жөндөм иштеп атат, кай жака шартталып атат. Bir курсактын гамынын күйүтүнү, bir курсакты ашказанды толтуруш үчүн күнү түнү ошонун аракетинде. Bir байке айткандай, Россиядан келип, оңолуп намаз окуп калды да. Эмне себеп болду десе, Россияга кетип атам дейт, поездда. Мурда жылдар. Кетип атсам, алдыбызда дагы жаш бала дагы кетип атыптыр, бир үй бүлө. Кичинекей, аябай чырайлуу, нурлуу бала, аппак жүздүү, көздөрү бакырайган. Анан келип анан айтты дейт, ака деди дейт. Эмне болду десем, каяка кетиапсыз деди дейт. Каяка кетип атасыз деди. Мен айттым дейт, Москвага кетип атабыз, чогуу кетип атпайлыбы деп. Десем анан мындай карап туруп, ошончо Москвага үй бүлөңүздү, балдарыңызды таштап, колуну мындай кылды дейт да, кичинекей курсагыңызды толтуруш үчүн ошака кетип атасызбы деди дейт. Кичинекей курсагыңызды толтуруш үчүн ошака кетип атасызбы деди. Анан сөз анча да көңүл бурган жокмун. Ооба да эми тиричиликте деп койдум дейт. Бирок барганда ишим жүрүшпөдү. Чакыргандар алдап кетти. Документтерим жоголду. Түрдүү кыйынчылыктарга учурадым дейт. Кыйналган сайын ошонун элеси келет дейт. Ушунча курсагыңызбы деген элесиме келет дейт да. Ошондо өзүм билдим, жашоомдун максатын эмне кылып алгандыгын түшүндүм дейт. Анан ошакта жүрүп анан өзүмө сөз бердим. Өз мекениме барып алайын, Кыргызстанга жетип алайын, болду, мен максатымды башкача курамын. Бир эле ашказандын күйүтү менин жашоомдун максаты эмес. Балким мен башка максатта келгенмин. Мен Аллах Таала менен мамилемди оңдоп, пенделер менен мамилемди оңдоп, дүйнө жана ахиретимди курам. Бир эле дүйнөнүн маселеси эмес. Чоң түшүнүктө тура бир адам ойлойт, мен өзүм эле депчи, эгоист. Өзүмчүл. Өзүн өзү эле багып жүрө берет. Үй бүлөсүн карайт, башкасын карабайт. Адамдар карап айтат да, бул не деген адам депчи. Бир адам үй бүлөсүн карайт, башканы карайт, бирок кошуналарына мамилеси жок. Ошондой эле бир адам дүйнө үчүн деп жүрөт, бир адам дүйнө жана ахирет үчүн деп жүрөт. Чоң көз караш менен жүрөт. Бунун баары каяктан келет? Качан адамдын ички дүйнөсүнө иман орнолгон болсо келет да.